Кайрадан теманы улай, экинчи подтема өспүрүм балдардын сабакка кызыгуусун биз мугалимдер кантип жоготуп алышыбыз мүмкүн? Ошол жаатта сөз кылабыз. Мугалимдер биздин каталарыбыз теманы жеткиликтүү түшүндүрө албагандыктан, мисалы, кээ бир кандай десем экен, болушунча эле айта берейинчи. Кээ бир мугалимдер өзүнүн предметин жакшы түшүнбөйт, өзүнүн предметин жакшы билбейт. Ам, Ошол себептүү дагы өзү ошол берип жаткан темасын логикалык жактан жакшы маңызын толук жакшы түшүнө албаса, бала эч качан аны жакшы түшүнө албайт. Мисалы, буга мен өзүмдөн да мисал келтирип айта алам. Анткени мен жаңы алгачкы кесиптик жылдарымда кээ бир грамматикалык оор темаларды өзүм да бүдөмүк түшүнөт элем, толук терең өздөштүрө албайт элем. И теманы түшүндүрүп жатканда ушундай болот деп койгонумда балдардын көздөрүнөн мындай түшүнбөгөн туман абалды байкаганмын. Ал эми кээ бир темаларды ушунчалык беш колдой билгенимде, беш колдой деп коет го, ушунчалык терең түшүнгөнүмдө аны өтө жеңил, жөнөкөй, жалпак тил менен дагы, жашоого байланыштырып дагы түшүндүрө алгандыгымдан байкаганмын. Мына ошол себептүү биз мугалимдер өзүбүздүн предметибизди канчалык жеткиликтүү билген болсок, ошончолук жакшы түшүндүрө алабыз. Экинчиден, кээ бир мугалимдер ушунчалык билими күчтүү, бирок түшүндүрүү ыкмасы, түшүндүрүү тактика дейбизби, түшүндүрүү методикасы анчейин күчтүү эмес болушу мүмкүн да. Мугалим өзү билет, бирок ошону жеткиликтүү балдарга айтып бере албашы мүмкүн. Ошол себептүү айтылат го, билимди билген педагог эмес, бар билимин жеткиликтүү жеткире алган чыныгы мугалим дегендей. Кээ бир мугалимдер ушунчалык темасын кызыктуу жана жеткиликтүү түшүндүрө алат. Кээ бир мугалимдер күчтүү болгону менен анын сабагын жакшы түшүнүшүбүз кыйын болушу мүмкүн. Ушул үч себептүү дагы мугалимдер биз теманы түшүндүрө албай, балдардын сабакка кызыгуусун жоготуп алабыз. Экинчиден, тапшырмаларды оор жана кызыксыз берилиши. Мисалы, менин баламдан улам билем, орус адабиятынан 20 куплет ырды жаттап келүүгө бериптир да. Сөзсүз түрдө мунун баарын жаттайсыңар, мен аз гана ырды, аз гана куплетти кабыл албайм деп коюптур. Анан балам, мен ушунчанын баарын кантип жаттамак эле, жакшысы 2 алсам 2 алдым деп жаттабай койгон да. Анан оор чоң чыгармаларды, 6 класста болгону, чоң чыгармаларды бүт баарын окуп келгиле деген тапшырмаларды берип коет. Анан анын YouTube вариантын издеп көрөт, кино же мультик вариантын. Бирок ал жактан таппаса, анчаны 2-3 күнүн ичинде чоң чыгармаларды окуп баргысы келбей калат да. Анан ушул предметтен кызыгуусу жоголуп кетет. Анан кээ бир сабактан кечке эле конспект кылып келгиле дей берет. Конспектибизди текшерет, ошого баа коюп коет, конспект жазбай эле дей берет. Сабак кызыксыз, неинтересно дейт да, кызыксыз. Андан көрө биз менен сүйлөшсө, теманы талкууласак, ушул башка мугалимimiz сонун кылып сабак өтөт, а бул болсо эмкечи эле конспект дей берет деп, балдардын тилинде дагы өздөрү ошентип сөз кылып калышат. Демек, тапшырма балага жеңил жана кызыктуу болсо деп сунуштайт элем. Өзүңүздөр билгендей, Финляндия мамлекети дүйнөдө билим берүү боюнча эң алдыңкы мамлекеттерге кирет. Ошол мамлекетте үй тапшырмасы берилбейт экен. Анткени бала үйдө эс алыш керек. Тапшырмаларды аткарышым керек деп бала үйдө стресс абалда болбошу керек дейт. Же болбосо тапшырмаларын аткарбай койсо, күнөөлүү сезип өзүн же болбосо ушундай абалдарды балдарга жаралбаштык үчүн тапшырма берилбейт экен. Анын ордуна чоң кызыктуу проекттерди берип коет экен балдар өз алдынча изденгенге. Ошол проекттерди айлап аткарышып, бош убактысында ошо менен алектенишип, билимдерин дагы ала берет экен. Бул ыкма менин оюмча өтө
жакшы экен деп кабыл алдым да. Жеке менин көз карашымда. Үчүнчүдөн, дифференциалдык тапшырмалардын берилбегени. Балдар дээрлик өзүңүздөр билгендей кабыл алуусу жөндөмү ар түрдүү болот. Ошол себептүү дагы мисалы сабак учурунда дагы, тапшырмаларда дагы балдарга дифференциалдуу мамиле кылуу өтө зарыл деп айтат элем да. Анткени мисалы мен өзүмдүн алгачкы жылдарымда билем, ошол педагогикалык тажрыйба улам опыттын негизинде келет го, тажрыйбанын негизинде. Ушунчалык класста бир вундеркинг сыяктуу деп өтө күчтүү бала бар эле. Анан анын классташтары тескерисинче өтө мындай кабыл алуусу жай, түшүнүүсү кыйын балдар бар эле. Мен теманы кайра кайра аларга айтып, жалпак тил менен түшүндүрүп оора боло берет элем. Жанагы жалгыз вундеркинг бала эмне кылышын билбей айласыз мынтип тыбырчылап кетет эле да. Анан мен ага өзүнчө байкап жүрдүм да, анан өзүнчө бир оор тапшырма, оор көнүгүүнү өз алдынча окуганга берип койсом, ал ошону бат эле иштеп коет дагы, менден текшерип берүүсүн суранып, күтүп калып, анан мен бошоп анын ишин кара бергичем дагы тажап, зеригип ушундай окуяларга туш келгенмин. Көрсө биз мугалимдер ошол класстагы балдардын деңгээлине жараша кабыл алуусу жай балдарга өтө жеңил, жөнөкөй көнүгүүлөрдү, жөнөкөй тапшырмаларды берип, ал эми кабыл алуусу орто деңгээлге жана өтө ошол вундеркинд сыяктуу күчтүү балдарга оор маалыматтарды берип, бала бат иштеп кое турган эмес, башкача айтканда, чыгуу болгонго чейин, звонок болгонго чейин алектене турган тапшырмаларды берип койсок, алар тескерисинче кызыгып аткарат экен да, анткени алар өзүнүн күчүн сынагысы келет. Күчү жетпесе андан сайын өжүрлөнүп окушкандыгын байкасаңыздар болот. Эгер классыңыздарда ошол сыяктуу күчтүү вундеркинг балдар болгон болсо, ошол дифференциалдык тапшырмаларды бергенге, мындай сабакта көнүгүүлөрдү аткарганга жана үй тапшырмасын бергенге маани берсеңиздер жакшы жыйынтык болот деп айтаар элем. Андан кийинки каталарыбыз тез жана ашыкча сүйлөгөнүбүз. Бул да менин өзүмдүн мындай практикамдан өткөн. Мен мамлекеттик тилчи мугалим катары орус тилдүү балдарга кыргыз тилинен сабак бергенмин. Аларга өтө тез сүйлөйт экенмин, буну байкаган деле жокмун. Классыма келген башка мугалимдер, баягы завучтар, сабакка катышкан башка мугалимдер эскертишкен, сен аябагандай тез сүйлөйт экенсиң, балдардын көздөрүнөн ушунчалык баягы аңкайып түшүнбөй калгандыгын байкадык дешкен да. Ага деле анчейин маани берген эмесмин. Азыркы балдар тайбас го, ошо Z дегендей. Кээ бир балдар эже жай сүйлөчү, акырын сүйлөчү деген сөздөрдү укканымдан кийин анан таасирлендим да. Демек, биз сүйлөө темпибиз, сүйлөө речибиз дагы балдардын сабакка кызыгуусуна өтө таасир этет экен деп айтат элем. Же болбосо бир теманы ашыкча эле майда сөздөр менен түшүндүргөнүбүздө дагы балдардын кабыл алуусу чалжайыт болуп кетет экен. Кыска, так, жөнөкөй, турмуш менен байланыштырып, өздөрүнүн арасынан, өз жашоолорунан мисалдарды келтирип, тоготерин жерин, башкача айтканда өтө тоготер жерин айтканыбызда балдарга кыйнабастан жакшы түшүнүктүү болот экен. Анан сабак же тема турмуш менен байланышпаганда балдар сабакка кызыкпай калат экен. Мисалы, мен өзүмдүн баягы Бишкек шаарында орус класстын балдарына бүт ошол Себатта иштегенден чет элдик чет элдик, мисалчы башка өлкөнүн балдары да окушат эле, мисалы үчүн иностранец деп коет го, чет элдиктердин балдары да окушат эле. Ошондой эле Бишкек шаарынын өтө баягы күчтүү бизнесмендерин деп коет го, ошол сыяктуу балдар окушат эле да. Анан аларга биз байыркы адабияттын тарыхын айтып жатканда, мисалы үчүн ал Космонов бирдемке деп айтканымда алар түшүнүксүз, кызыксыз болот эле. Анан мен аларга кандай ыкманы колдондум бара-барачы. Мисалы,
Алык Усмонов ошол мезгилде же болбосо кайсы бир жазуучу ошол мезгилде ушул Кыргыз Туу гезитинин же болбосо бирдемке деген гезиттин редактор болгон, же болбосо ушундай сыйлык алган деген темалар деген түшүнүктөрдү балдар түшүнбөйт да, кабыл алгысы да келбейт да. Гезит, мезит, редактор дегендердичи. Анан аларды мынтип ойлоп таптым да, кийин өзгөртүп. Мисалы үчүн Алыкулдубуз кайсы бир э, жазуучу өзүнүн заманында учурдагы эң актуалдуу сайттар, же болбосо баракчалар, же болбосо белгилүү атактуу блогерлерге салыштырып айтат элем да. Же болбосо элестеткиле ошол мезгилдеги Facebooктун директору болгон, же болбосо элестеткиле ушул каналды билесиңер да, ушул каналдын жетекчиси болгон дегенде анан балдар вау, ошондой күчтүү болгонбу деген эмоцияларын байкаганмын. Ошондой эле адабияттан дагы эски тарыхый чыгармаларды, мисалы үчүн, могу чыгарманы билем, дагы «Бир татым туз» деген Аман Саспаевдинчи, ошондо дагы мекенин топурагын оозуна салып, карыя анан үркүн болуп деген окуяларды айтканда балдар уктап калайын дейт да. Анан ушул учурда дагы эмне кылдым, ошо ал учурда дагы биздин пандемия сыяктуу оору каптаган экен десек, балдар кадимкидей мындай ойгонуп калышкан. Анан мекендин топурагын оозуна салып, топурагын чупа-чупс дейбизби, ошондой кылып оозуна салганда кадимкидей мектепке болгон сагынычы таркапты десек, вау, вау деп анан балдар түшүнө калышкан да. Мен ошо менен эмнени айткым келип атат? Демек, ошондой эле кыргыз тили предметиндечи, мектеп предметинде жанагы көнүгүүлөрдө арап айдап бара жат, Жамиля менен бирдемке, таштуу көчөлөрдө деген сүйлөмдөр бар го, ошол тажатма же болбосо балдарга түшүнүксүз оор сүйлөмдөрдү ордуна мен башкы каармандарын окуучуларга салып койдум элем да. Мисалы үчүн, класстагы Азамат бүгүн сабакка кеч калып келди, же болбосо Бектурган эки жагын карап сүйлөп жатат деген сүйлөмдөрдү жазыптырып, ошолорго синтаксис талдоолорду жүргүзүп койгонумда балдарга кадимкидей жанданып, өздөрүнүн аттары аталганда күлкүлөрү келип, мындай кызыгуу, ойгонуу абалдарын байкаганмын. Жада калса ар бир сабакты, кайсы предмет болбосун, кайсы сабак болбосун, балдардын өздөрүнүн жашоосун учурдагы жашоо менен байланыштырып, мисалы өмүр баян жазгыла, же болбосо түшүнүк кат жазгыла деген иш кагаздарды дагы өзүңөрдү ордуңарга коюп көргүлө, же болбосо силер кайсы бир кыялыңардагы компаниянын директорусуңар, кыялыңардагы бир окуу жайды бүтүп келдиңер, эми резюме тапшыргыла, эми бирдемке жазгыла, эми түшүнүк кат жазгыла деп ошондой образга алып келгенде балдар ушунчалык кыялданышып, мен компаниянын директорумун, мен арыз жаздым, же болбосо бирдемке жаздым деп жазышканда, жөн эле арыз, жооп сурайм деген баягы шаблондуу тексттерди алардын кыялдарына, алардын максаттарына, алардын эңсөөлөрүнө алмаштырып койгонумда балдар ушунчалык жыргай түшүшкөн да. Ошондой эле эсселерди дагы өзүңөрдүн кыялыңарды каалаганыңардай кылып, өзүңөрдү келечекте ким элестетсеңер, тема мисалы үчүн кандай болбосун, Бишкек шаары же Кыргызстан деген тема болсо дагы, келечекте кыялыңарда кандай инсан болосуңар? Эми ошол кыялыңардагы инсан Бишкек шаары жөнүндө, же болбосо Кыргызстан мамлекети, мекен жөнүндө жазып жаткан эссе жазгыла дегенимде, мен Америкада жүрөм, же болбосо мен дүйнөнү саякаттап жүрөм, Кыргызстанда бир да жер жок экен дегендей кылып балдар чындап кызыгуу менен баардыгы ошол эсселерди, сочиненияларды жазганды, иш кагаздарды өтө бат өздөштүргөндүгүн жеке тажрыйбамдан өткөргөнмүн. Ошондой азыркы бизнес, онлайн неме базар экономикасына байланыштуу кылып, бизнес тармакка байланыштуу кылып, онлайн жашоосуна, интернет тармактарына байланыштуу кылып сабакты өткөнүбүздө балдарга аябай таасирдүү болот экен да. Андан кийинкиси сабакта бала гана активдүү болуусу шарт экен да. Биз көбүнчө мугалимдер ашыкча өтө энергия кетирип, өзүбүз түшүндүрүп, өзүбүз сүйлөп, теманы да толук түшүндүрүп, ушундай аракеттерди кылганда, тескерисинче балдарда
кызыгуу азайып кетет экен. Мен кайсы бир жолу китеп жоктугуна байланыштуу адабий чыгармаларды өзүм музыка айтып бергем да, 45 минутта мындай четинде токтобой сүйлөп бергенмин. Анан переменге келип чыкканымда бир англис тилчи кесиптешим эже ушунчалык энергия менен иштесеңиз сиз 10 жылдан ашпай каласыз. Бат деле чарчап пенсияга чыгышыңызга туура келип калат. Өзүңүз эле жумушуңузду таштап кетип калышыңыз, таштап кетишиңиз мүмкүн. Эмнеге токтобой өзүңүз сүйлөдүңүз? Мен сиздин сырттан үнүңүздү угуп жаттым деген да. Анан мен айттым, китеп жок, ошондуктан мен чыгарманы айтып бердим деп. Ошондо деле мындай өзүңүздү кыйнабай, азыраак сүйлөп, өткөн вариантын ойлонуштуруп көрбөйсүзбү деген да. Анан кийин ойлонуп карасам, тиги англис тилчилер, Себаттын англис тилчилери баягы чет элдик жаңы инновациялык баягы ыкмалар, метод, усулдар менен тааныш болгондуктан менин усулум, сабактагы аракетим тиги агайды мындай боорун оорутканбы же ошол мага мени аяп ошондой кылганбы билбейм да. Акыркы жылдары ошол мисалы мындай 4-5 жылдан кийин мен жалаң теманы да бир аз учкай түшүнүктүү баштап коемун. Же болбосо теманы дагы жыйынтыгын айтып коем дагы. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Эми теманы өзүңөр өз алдыңарча издегиле, өз алдыңарча тапкыла. Же болбосо мындай кылгыла деп балдардын өзүнө иштетүүгө койгонумда ушунчалык энергиям аз кеткендигин, чарчабагандыгымды, балдардын өздөрү кобурап, сүйлөшүп, өздөрү изилденгенде сабак жугумдуу, эффективдүү, кызыктуу боло тургандыгын жеке тажрыйбамдан байкаганмын. Ал эми өзүм канчалык күйүп пышып өтө активдүү болуп баягы эски баягы классикалык ыкма менен сабак өткөндө тез чарчап кала тургандыгымды сездим. Ошондуктан мугалимдер сабак өтүүдө өзүңүздөрдү эч кыйнабаңыздар, теманы да өтө кыска түшүндүрүңүздөр, же болбосо мындай ар кандай ыкма менен балдардын өзүн иштетүүгө, өзүн мындай эмне деп коет, өздөрүнө таштап койсоңуздар сонун болот экен да. Могул экранда сүрөттө көрүп турганыңыздардай, балдар теманы өз алдынча изденип жатышат. Алар түшүнбөгөн сөздөрдү же болбосо түшүнбөгөн ойлорду ушул белгилеп, маркерлер менен белгилешет дагы. Анан сизге суроолору болсо суроолорун беришет, же болбосо жуптар менен талкуулашат, же болбосо топтор менен талкуулашат. Анан билбеген бири бирине үйрөтүшөт. Сиз болгону байкоочу, көзөмөлдөөчү, мындай жол көрсөтүүчү болуп турсаңыз, сабак кызыктуу дагы, жана ошондой эле өзүңүз дагы чарчабагандай ырахаттуу сабакты байкайсыз. Мугалим теманы өтө кыска так түшүндүрүп калган балдарга тапшырма бергенде, балдар өздөрү өздөштүргөндө сабак кызыктуу болот экен. Тескерисинче биз эле аракеттенип, биз эле иштей бергенде балдарга сабактын кызыгы кетип калат экен. Ошондой эле заманбап техниканы колдонуп, өз алдынча иштөөгө үйрөтсөк. Мисалы, мына фотканы бул жака койдум да. Ар кандай техникалар чыккан го азыр, балдар колдорунда ар биринде планшет же болбосо телефондор кармап турушат. Онлайн сөздөктөр менен иштөө, Google'да маалымат издөө, ушул тема боюнча кошумча маалымат табуу деген тапшырмаларды берип, сабакта колдонсоңуз, балдар аябагандай жыргап, заманбап техниканы жана учурдагы сабакты кызыгуу менен аткарышат экен. Ошол ыкманы да колдонуп көрсөңүздөр деп сунуштайт элем. Андан кийин онлайн сөздөктөр менен иштөөдө телефондорун колдонуп көрсө, мисалы үчүн, ар кандай энциклопедия, словарлар сөздөктөр менен иштегенде. Анан эртеси күнү сабакта чыныгы сөздөктөр менен иштөөдө иштеттирсеңиз, телефонду техника менен анан словарь менен иштөөнүн айырмачылыктарын билип, бул да балага мындай өзгөчө болуп жакшы таасир этет экен. Ошол кошумча булактарды, маалыматтарды интернеттен издеп тапса, сонун балдарга аябагандай жагат. Мугалим көзөмөлдөөчү, фасилатор кызматында эле болсо. Дагы эмне айтайын дедим эле? Баса.
биз сабакты мындай мугалимдер биз себептүү балдарды сабакка кызыктырбай калганыбыздын себеби окшош сабактар же окшош шаблондуу сабактар болсо дагы балдар тажап кетишет. Азыркы балдар ушунчалык маалыматты телефондон башка кызыктуу тармактардан алып жаткандыктан балдарга кызыксыз сабактар. Ошондуктан бүгүн башкача, эртең башкача бир жаңылыктарды киргизип турсаңыз, сабактын кызыгуусу артат деп айтар элем. Кийинки пункт, кийинки подтема өзүнчө сакталат. Бул жагын өзүнчө сактап алса.